Саламатсыңарбы урматтуу көрөрмандар, көптөн бери көрүшпөй сагынып та кеттим. Кандай турасыңар? Ден соолук жакшыбы? Бала чака, үйдөгүлөр баары жакшыбы? Анда биз баштайлы. Эфирде Алтын шеф, биз дагы тамак жасайбыз. Адаттагыдай эле биздин студияда жылдыздуу мейман, бүгүн бизде Сезбек Искеналиев. Ассаламу алейкум. Кандай Сезбек? Көптөн бери көрүшпөй, сени да сагынып кеттим деп коем. Мен да сагындым. Бат-бат эле көрүшүп турабыз го. Тамаша сөз. Мына биздин студияда азыр жаңы жылдык тамак жасаган турабыз. Мына жыл сайын эле жаңы жыл дегенде апельсин, мандарин, ёлка, телевизордон оливье. Оливье болбосо жаңы жыл жокто, А бирок кээ бирөөлөр оливьени жаман көрөт экен, андыктан оливьеге бир альтернатива тартуулап көрөлү. Ингредиенттер ошол эле: картошка, сабиз, пияз, майонез, жумуртка, ошол эле нохот. А мунусунда тоок ниетин кошолу деп атабыз. Кээ бирөөлөр оливьеге колбаса кошот экен, кээ бирөөлөр атайын уйд ниетин кошот, тоок ниетин кошот. Биз тоок ниетин кошуп, азыр бир башкача салат жасайбыз. Бул салаттын аталышы шишка. Шишке. Шишке. Тобурчак. Балаттын эмесин не дейт эле? Тобурчак. Тобурчак. Мен билбейт экенмин. Анда баштай берели. Ингредиенттер ошол эле: картошка, сабиз, жумуртка, тоок ниети, пияз, майонез, нохот жана бадам эстедим. Бадам, бадамды кандай кылабыз? Башында картошка майдалап бул жакка тизебиз, анан кийин сабизди майдалап тизебиз. Муну иш кылса баарысын аралаштырабыз. Майонез эмне үчүн десек, даам үчүн эмес, клей үчүн. Муну клей кылып иштетебиз. Тоок ниетин болсо бир сыйра куруп ийебиз пияз менен аралаштырып. Анда баштай берели. Сезбек, танда кайсын сага жакыныраак? Жумурткадан ачып берейин. Жумурткадан. Анда мен пияздан баштайм. Пиязды көбү жактырбайт, мен пиязды жакшы көрөм. Согуштурчу элеңерби? Ооба. Мындай кыла белеңер, кимдики бүтүн калса, ошол жарылган жумуртканы алып алат. Сезбек, кел эми сенин чыгармачыл өнөрүң тууралуу бир-эки сөз сүйлөшөлү. Качан баштадың, неден баштадың? Эми мен барсын билгендей элемин, жөн эле биздин көрөрмандарга кызыктуу болсун үчүн айтып бер, эл үчүн. Мен эми чыгармачылыкка аралашканымдан быйыл Кудай буйрса, келерки жылы деп коелу. 2019-жылына кирип келип бай буйрсачы. Анан ошондо 18 жыл болот. 18 жыл. 18 жыл. Буйрса чыгармачылыктачы. Анан эми буйрса иштеп атабыз. Эң башкысы баягы элден укмуш болуп алдыга чыгып кеткен жокпуз, артта калган жокпуз. Ортодо. Анан ал нерсе жакшы экен, ортодо жүрсөң дагы. Неден баштадың? Айтчы, мына мектеп кезинде, бала кезде аккордеон тартып, бала кезде өзүм эле ошо азыр үйдө дагы ошол аудиозапистер бар да. 3 жашымдагы жазылган жаңы тилим чыккандагы болор бала ошяктан. Болор бала баягыдан. Баягыдан. Андан кийин ошо мектепте дагы ушундай ыргеселерге, кароо концерттерге катышчумун. Өзүм Нарын областынын Кочкор районунун Кызыл Дөбө айылынан болом. Кызыл Дөбө орто мектебинде. Кызыл Дөбө айылынын эл артисти. Эл артисти туура. Анан ошол жактан биздин өзүбүздүн бир 7-8 класс болуп калганда атайын группабыз бар болчу, мындай живой составда. Аталышы? Максат деген группа. Максат. Ошол жакта эң башкы солист болчумун. 7-8 класстан баштап ошол жакта баягы айылдарга барып концерт коюп, гастролдоп. Даже гастролго чыга элек. 1 сомдон болчу билет. Окуушсарбы? Шеренге тиңгес бачанда. Кайсы жыл? Ошондо ошо 93-94 жыл. 93-94. Эме сом болуп калган кез турбайбы? Ооба. Ошо 1 сом болчу да, ошо билем. Ал чоң акча болчу да. 2 сомго бир сникерс келет эле. Жок, немеде мен 92-жылдар экен. Рубль турбайбы? Рубль кесе. Анан сом десең мен озум ачылып кетип атпайбы? Modern Talking'тин концертине экен. Жак айыл арасында бир анан барып ошондон башталды чыгармачылыгым. Анан келдим Бишкекке, Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайга тапшырдым. Аяктан ал 2000-жылы. 96-жылы. 96-жылы келип. Анан ал жерден Кыргызыяк бөлүмүнө тапшырдым. Кыргыздын улуттук аспабы. Алиге чечектесиңби?
ошол убагында жакшы окуй койгом, чынын айтайын, эл астында айтып коеюн. Анан азыр өкүнөм ошо жакшы окуй койгонума. Эч качан кечим эмес. Аны бүтүрүп койгон жакшы. Бирок жок, мен бүткүм. Так положено эле бүткүм. Баягы жакшы мындай өздөштүрбөй койгонум дегеним го. Андан ары улантыш керек эле да. Ооба. Анан 2000-жылдары мен радиодо иштеп жүргөндө келет элең аларды көтөрүп. Ошол кезде уже звезда болчусуң да. Кичине мындай. Эми жанып келаткан. Интип. Бир күн жанып, бир күн жок. Бир күн жанып, бир күн күңгүрт деп кой. Анан ошол ошентип чыгармачылыгым башталды. Андан искусство институтунда Бүйсара Бешнал атындагы азыр университет болуп калды. Ошол жакта эстрадный вокалды 2 жыл окуп, анан заочный сырттан окудум да. Андан кийинкини ошо продюсер, менеджер дегенде азамат. Жогорку билим. Эң сон. Анан эми эң башында баягы ушуга окшоп ырдасам, же ушундай бир жылдыз болсом, ушуга окшотуп мени эл жакшы көрсө деп суктанат элең да. Ким сен үчүн үлгү болду, айтчы? Ошол жылдары биздин баягы жаңы сахнага чыгып ырдап баштаганда, аябай лучший голоса деп бир конкурс неме болгондо, баягы тандоо деп билесизби? Тандоо, ооба. Ошолорду аябай мага неме берди да. Ал кезде тандоодо Гүлнара Тойгонбаева, Гүлнур Сатылганова, Элес, Бангор, Актан, Ырыскелди, Инсан. Ошолор аябай неме берчү да. Чыныгы баягы профессионал ырчылар, билимдүү ырчылар ушул учурда чыгып калышты, ошолор болуп кетишти. Ошолор менен. Анан ага чейин мектепте болсо окуп жүргөндө сөзсүз түрдө Бекбор Биев агабыздын чыгармаларына бийлеп, ырдап. Бекбор Биев. Кандай сонун ырлар бар да. Жеткиз. Ошо. Жылдыз болчу. Мына азыркы учурда да ошо Бек Байкеге дагы расыл айтыш керек. Көп ырчылар ошо Бек Байкенин ыры менен азыр популярдуу болуп атышат. Туурабы азыркы учурда? Турам. Ошо. Билбейм. Анан ошондон бери эле чыгармачылык менен иштеп атабыз. Анан өзүң ырлар жазып баштадың. Анан өзүм ырларымды жаза баштадым. Ага да чымының бар экен да демек. Ооба, аны болсо бага коер аны. Аны мону эң биринчи ырың кайсы? Эгер колуң кычып атса азыр майдалап салсаң болот. Бирок аны кечирээк колдонобуз. Мына жаныңда тарелка турат, ошол жака мына терка менен картошканы өткөз. Чоң тешигине өткөрөсүң. Андан обончулукка, анан чын-чындап келгенде 2006-жылдан баштап элге кеңири таанылдым десем жаңылышпайм. Жана жүрөккө жүрөк эсимде деген ырларым. Киночу, Андан кийин ошо кинода жардам берди да, аябай чоң жардам берди. Айтып берчи, киного кантип келдиң? Мына мисалы, кээде мен баягы эпизодко чакырып калат, анан кийин премьерага кел, сен деле барсың ал кинодо десе мен барбайм. Себеби баягы кино болуп атканда өзүң жылаңаш тургандай сезүү эле, барды сени сынап аткандай, анан кийин мындай сөз болуп кетеби деп, эми нормальный билими бар, мындай таланттуу актерлор турса, сага алтын не жок деген сөз болуп кетпесин деп, аябай уялат кетти. Ыңгайсыз болуп, ыңгайсыз. Сен айтып берчи. Мен 2006-жылы жана жүрөккө жүрөк селки деген ырым чыккандан кийин ошонун клибинен көрүп, Эрнес Абдыжапаров агайыбыз ошол баягы клиптен кийин мени киного чакырды да, Мураттын ролуна. Анан албетте Босалкын беле? Босалкында Мураттын ролуна чакырды. Анан мен ошондо баягы өзүм актерлук кесипти бүтпөсүм дагы ойнойм дедим. Билем дедим баары. Мемнемгем деп. Ооба, Эрнес ага айткандай машинаны айдаганды билесиңби дейт. Билем дедим, негизи билчү эмесмин. Ат мингенди билесиң дейт. Аябай деле айылда чоңойгон, бирок мен көп ат минчү эмесмин, билем дедим. Баарын билем дедим, кыскасы. Мен тытам, мен кыйын. Ооба, мен укмушмун, мен десем эле анан алгандан кийин анан башталды. Кыйынчылыктар башталды. Машина айдаганды билбейсиң. Андан деп машина айдаганы үйрөнүп тур деп кыргыз киносунун немесине жөнөтүп койду. Сөзсүз айдаш керек эле да, машинаны чанан айдап жүрөм, эптеп. Кандай машина? Коробка автомат.
автомат бирок право оңрулду да. Ох. Ал учурда оңрулдар неме болчу. Өзүм неме урулга турсам анан бир күнү дүмүргө илинип калдым да качып кеттим. Качып кеттим. Съемка деген жок ал күнү качтым. Бир маалда анан келдим кайра коркупчу. Келсем тарс деп оңдоптур. Баягы немечи көрсө немеде номер эле кыйшып калыптыр курайда. Болгону. Анан эртең съемка деген күнү эң кызык нерсе айттым. Эртең съемка деген күнү чачыңды тегистетпе. Ушундай болсо, жок мен жакшыраак болушум керек деп чачымды капкара боеп салып атпаймынбы? Месса. Азыркыдай келди экен да, кечеге. Анан түнү менен анан кайра мурунку цвет боеп чачты. Түнү менен эртең менен съемка деген күнү анан сусамыр калып кетти. Кайра агартып. Агартып, как положено кылып, өзүнүн өңүнө келтирип, урушуп, анан ошо сусамырдан машина айдаганды үйрөнүп келгем. Ошентип кино тасмага дагы кыйынчылыктар болду. Атка болсо, атка болсо мисалы үчүн айылда жөн эле минесиң да. Баягы афишаларды карасам, тим эле чабан дейсиң да ал жерде улак ойноп жүргөндө. Жок, камчы иштеп алып. Укмуш минмесин, жок, минчимин баягы. Бул жерде чыныгы баягы жана секирип мингенде өзүнүн сальто кылып мингенде. Атайын келип түшүп атканда сальто кылып артынан. Үйрөтүштү ол жерден. Атайын үйрөтүп, 1-2 ай даярдашып, ат менен баягы кыргызча айтканда ат менен жуурулуштуруп да көндүрүп берип. Көндүрүп, Көнбөсө ат деле билет экен да. Ооба. Анан ошо менен көнүшүп тез эле үйрөнүп кеттим. Барып аягында жанагынтип атка секирип минип калдым эле. Каскадерлор менен. Каскадерлор тең. Жакшы. Болду окшойт. Аягына чейин кылыш керек. Бул аздык болуп калат, аягына чейин. Мына эми азыр буюрса 1-2 сааттан кийин жаңы жыл тособуз, Сезбек. Жаңы жылдык дастаркондо эмне бар силердин үйүңөрдө? Жана сөз болуп калды оливье деп. Абайла мына аябай курчу. Оливье. Оливье деп калбакпы? Оливьени кымда балдар жакшы көрүп калат. Менде үйдө да кичике балдар көп да. Анан сөз ошо оливьени жазалат да. Анан баягы эл катары эле мандарин жана башында. Мандарин, апельсин. Дагы эмне? Ошо таттуулар, сөзсүз балатыны коебуз. Эң башкысы бул Дед Мороз болуп келесиңби үйгө? Иә. Дед Мороз болуп келесиңби аяз ата болуп? Жок, билип коюшат мени. Окшошпай калат да. Дед Мороз болуп келатсам эле окшош. Ата коюңузчу дейт. Ата коюңузчу. Эми үнүң башкача да, сеники мындай эми. Десең деле окшошпай калат. Мындай бир болсо, мүмкүн дагы алдайттырсың да. Анан мен билип коюшат. Бирок билет. Ачык эле айтат. Биздин аяз атабыз деп ачык эле айтат. Канча уул, канча кыз? 2 кызым бар, 1 уулум бар. 1 уул. Эң кичүү. Эрке бала. Жок, кичүүм кызым. Эрке. Кимди көбүрөөк эркелетесиң? Жалгыз уулуң бар экен, эң кичүү кызың бар экен. Эми баарына эле бирдей мамиле кылганга аракет кылам, бирок өзүнчө кичүүсү өзү. Кичүүсү баары бир кааласаң каалабасаң көбүрөөк болуп кетет, Таттуу болот экен да кичүүсүчү. Мына мен азыр көрөрмандарга айтып кетейин, пиязды кызарып баштаганга чейин кичине кууруп жибердим. Эми тооктун этин майда туурап туруп аралаштырабыз пияз менен. Бул деле бир аз чыспыз этсе эле болду. Көп деле өтө куруу берген кереги жок, себеби дегенде тоокту биз сууга бышырып алганбыз. Сууга бышырып алганбыз алдын ала. Өтө эле куруу ийген кереги жок. Мен тоокту туздабай, пиязды туздадым. Ал экөө бири-бирине азыр каш келиштирип, бири-бирин дополнять. Сабисти мону өткөрө берейинби, аралаштырып же койчу? Жок, сабисти отдельно кылабыз да, бул бөлөк кылабыз. Мисалы картошка бул 1-кабат болот. Картошкабыз 1-кабат. Мого өткөрө бербейм сабисти кандай? Мейли боло берет. Боло берет. Ошо өткөрө турган 2 эле эмебиз бар. 2 иштен 1 иш. Ооба. Анан сабисти эле чоңнан бо, мындай чоң эле неме? Ооба. Мына ырчы болом деп окуу жайга тапшырдың, анан кийин бир нерсе кылып окат кылыш керек да. Эмне кылып жан багып жүрдүң ошол кезде? Бу жерде ким колдо жашадың? Ошолорду айтып берсең. Кандай кыйынчылыктар болду? Эмне тамак жедиң? Студент кезинде лепешка, майонез да. Сөзсүз 1 сомдук манты. 1 сомдук манты. 1 сомдук манты, дүшес лимонад, анан прашка. Анан аябай курсак ачканда
Курут. Суга чалып туруп. Айтып берсең, мына айылдан бияққа келгеніңде, бияқ шаар кандай көрүнүш? Мына мисалы мен деле берде төрөлүп, анан Ошко көчүп, Оштон кайра келип, институтту Оштон бүтүрүп, анан жумушту бияктан уланттым да карьераны баштапчы. Анан башында өзүм жерим болсо деле мындай бир аз эл корсураак, мында барысы мени урушуп сүйлөгөндө угула берет эле да. Сен айтып берчи өзүң биринчи шаарга келип мында жашап баштаганда шаардын эли кандай көрдүң? Шаардын эли эми кандай айтсам, шаарга келгенден кийин айылдан келгенде өзүң баары кызык да, баары кызык. Орусча жакшы билбейсиң. Деге эле билбейсиң, орусча жакшы эмес эле, деге эле билбейсиң. Бердин эли башкача сүйлөйт. Ай, я тебе звоню, сен болсо каякта жүрөсүң же трубканы албайсың деп. Ал учурда сотка деген жок, мисалы үчүн да. Азыркыдай азыр убакыт аябай тез өтөт го, чынчылыкта динамик ичинде өтөт да. Ал учурда жайыраак өтчү убакыт чынчылыкта. Ооба. Бир күндө көп нерсени бүтүрсөң болот. Көп нерсеге жетишпейсиң. Азыр эч нерсе жетишпейсиң. Жетишпейсиң. Анан мен үчүн эң кызык айтып берейинби? Айтып берчи. Ошо сабактан чыгып, жөө басып келип, анан ЦУМдун жанында неме вареники деген бар го. Ошондой сатчы да. 10 сом болчу, 5 сом болчу, 13 түгү. Арзан гана. Эң ошону өлө жакшы көрчүм. Күнүгө жешим бар. Жолдо баратып, мында пакетке салып берет, анан күндө жей бересиң да. Анан бир күнү болсо шаардан келгенде, ал учурда айылдан келгенде мороженое деген аябай неме да. Ооба да. Мындай жаңылык да. Ооба. Андай күнүгө супер дефицит нерсе. Күнүгө бир күндө 10 мороженое жейм деп, азыр вообще мороженое жегим келбейт ушунда. Ошол кезде жеп койтурсуң. Ашыкча жеп алам. Эң биринчи тамагың эмне болду? Жумурткадан башка. Жумурткадан башка? Вермишель. Вермишель. Айтып берчи ошол биринчи рецепт. Ой, таптат. Колдон келишинче курuyсуң да. Бир күнү туз ачы болуп калат, бир күнү калемпир ачы болуп калат, ошентип отуруп, таптап отуруп көнүп каласың. Студент учурда. Негизи эле мен бирок студентте баягы общежитияда жашаган жокмун. Негизи. Эжемдердин үйүндө жашадым да мындай. Анан эле аябай деле мындай студенттен жана ачка болуп ток болгон нерсе болгон жок менде. Бирок ордун жумуртканы майдалайт да. Демек сен бай студент болгон экенсиң. Эми анан иштечимин мен. Эртең менен мен сабагым 9-да башталчу. Анан 9-га чейин эртең менен барып, базарга барып, булочка сатчым. Болот го, өзүң тапкан акчаң менен аябай башкача болот атасың. Ооба, мындай. Чың жүрөктөн алып чыгып, монтип. Ошондой жүрчүм. Жаш кезиңде мындай акчаны жакшы колдонгонду билбейсиң да. Көбүрөөк акча түшүп калса эле сразу чөнтөктү тешип чыгат го. Үнөмдөө деген жок. Андай сөз жок да. Андай сөз жок. Анан мен стипендия алчумун. Стипендиям дагы жакшы болчу аябай. Демек сен жакшы студенттердин ичинде болуп турбайсың. Анан эмне коротот элең көбүнчө акчаңды? Көбүнчө ошондой эле кийим кечеге жакын болчу. Анан мына жумуртканы кесип бүттүк. Кесип бүттүк. Эми өзүң жакшы көргөн тамакты айтчы. Эмне тамак жакшы көрөсүң? Үйдө менбе? Келинчек көнчүм эмнени жасайт? Сенин заказың эмне? Менин заказым мен негизи келинчегим кухняда аябай жакшы. Кыйын, Кыйын. Таптап тамак берет. Анан барлыгы эле тамагы жакшы, чын-чындап келгенде. Эми Сезбек, бул сен биздин коногубузсуң да. Андыктан азыр сен шеф-поварсың. Азыр бул жерге биринчи картошканы мындай төгөрөк кылып тизесиң, формада туруш керек. Үстүнөн майонез сүйкөбүз. Момени. Баштай бер. Эми жаңы жылдык дасторконго коюла турган салатты коелу жазайлы. Да кандай традициялар бар? Мисалы жаңы жылда үйдө конок тосмой же 12 болуп калганга чейин туугандардын баарысын кыдырып куттуктамай. Жок, биз негизи мен жаңы жылды могу үй бүлөлүү болуп, бала бакыралуу болгондо дайым өзүм эле үйдө эле өзүбүз эле тособуз. Андан кийин анан эртеси күнү тууган тушкандарды куттуктамай да. Анан телефондон эле же барып? Жок, барып жакындарыбызга барып куттуктамай.
барсаң аралар башкаларды куттуктап кетип калган. Жок, чалып барабыз да. Баратабыз депчи. Анан Короче, кыргыздар бузулуп баштаптыр. Алдын ала чалып, анан бара турган болуп калыптыр. Неге? Мурда андай жок эле да. Жөн эле, мына биз келдик деп бул деп турасың эшит алганда. Тамаша. Окшошуп келатабы я могу. Ушундай эле кылайын. Ушундай эле. Коркпой эле кол менен кыла бер. Эми биз өткөндө мен бир шеф-повардын интервьюсун окудум. Ал айтат, көп эле учурда айтат, тамакты перчатка кийип жасаш керек, дагы эме деген претензиялар болуп кетип атат дейт. Анан айтат, мен ойлойм, эгер повар кол менен жасабаса, ал колу кирдегенин эч качан сезбейт деп айтып атат. Андыктан колду таза кармаш үчүн тамакты перчатка кийбей жасаш керек деп айтып атат да, мен мисалы ал сөзгө кошулам. Мына эң сонун. Эми үстүнө майонезди мындай өтө булчитпай, экономия менен, Макул. тамактын аягына чейин жетсин. Анан кийин мен айткандай, майонез бул жерде даам кошуш үчүн эмес, жөн эле клей. Клей катары. Клей катары. Макул. Ай, мындай жактан эптебиз да. Анан жакшы, эгер художник болуп калсаң, анда деле кыйын болмок экенсиң. Карачы мына чаптаган. Жаңы жылдык ошол тосмой, үйдөн тосмой, бала бакыра менен кызыктуу да, балдарың менен тоскон. Анан көбүнчө мен 31-не бизде эми көп баягы чакырууларга чыгат да. Мен барбайм ошо күндөрүчү, себеби кандай чакырууга? Мисалы, концерт, куттуктоо, ыр, мисалы үчүн корпоративтерге чакырат. Ошо именно 31 күнү да. 31 күнү. 31 күнү кашайып, башка күн калбай калган. Ошо күнү барбаганга аракет кылам да, чын-чындап себеби ага чейин деле көп эле болобуз да. $10,000 берем, келип жанагы анда ойлонуп көрөсүз анда. 80-жылга ошон тен деген ырыңгырдап берчи. Пожалуйста деп атса, кантип барбай коесуң? Ал анда убакыт таап келе аласың да. Эми элестеттим да. Извините, сиз туура эмес номерге чалдыңыз. Сезбек деген бул номерде жок деп кой да. Андан деле эмес го дейм, мен оюмча үй бүлөгө дагы көңүл бурган кылыш керек. Албетте. Ага чейинки иштегенибизде деле Кудайга шүгүрчүлүк кылыш керек да. Бир эме келечекте розыгрыш көрбөйсүңбү? Калп эле бирөө чалып атат да, Сезбек $10,000, мына 2 ырга келип кетиңизчи, пожалуйста десе, жок, мен анда ырдабай калгам деп. Атайын угузур. Азыр сабиз азыр эми сабиз. Амели болорсун. Бул салат да. Салат баары-бир аралашат. Мен ага чейин окутсалай дедим элем. Мейли, боло берет. Өзгөрбөйт. Таамы баары-бир ошол эле болот. Ашыкчаны алып салалы. Сезбек, сен атың ким койгон? Сезбек деп. Атам койгон. Атам ошо партиянын кишиси болгон экен. Советтер Союзунда. Анан канчанчы съезддин атын ал? КПССтен 26-чы съезддин урматына койгон. 26-чы съезддин урматына. Мен ошол жылы 80-жылы төрөлгөм да. Анан элестет атыңды мындай болсо, сахнада КПССтин коммунисттик партиясынын 26-чы съезд Искеналиев депчи. Узун. Тамаша. Менин атымды Олимпек коебуз дешти бир тооптор. Олимпиада бүтүп аткан экен да, ошондочу. Олимпиада 80-жылы август айында. Москвада. Москва ошондо анан атам жок. Аябай сонун окшош керек. Элдин уулу болсун. Негизи курултай деген бар, съезд эме элдик чогулуш да, мисалы үчүн. Анан ошо элдин уулу болсун, элге кызмат кылсын, элдин астында жүрсүн деп ниет кылып койгон экен. Жакшы эле ниет кылган экен. Ошо анан ниет ишке ашып. Ошо ишке ашып, Кудайга шүгүр. Элдин баласы, элдин ыраазычылыгын алган кел, мен алып коеюн. Азыр эми майонез артынан нокот кошобуз. Анан ошону съезд деп ошентип коюп калган экен. Эми мен дагы аракет кылам ошол атты булгабай, атамдын ниетин актаганга дайым аракет кылам. Жакшы эле ат. Мына кыргыздар ат коет десе кое берет да. Кече күнү интернетте көрдүңбү Рембо деген паспорт? Жүрө. Рембо? Паспортто Рембо деп аты. Бир жолу эфирде итиле болгонбуз да. Неметип бир кызыктуу ат уксаңар айткыла деп сунуш кылып атабыз. Көрөрмандар чалып, ар кандайлар айтып, бир жигит чалат. Альбатрос дейт. Альбатрос? Баягы куштун аты да. Канаты жайылганда 3 метр болгон, анан тиги бу альбатрос десе мен чыдабай кетип каткырып берип коймун. Кантип эле эми
адам баласына Альбатрос деген ат койсун депчи күлүп атам, өзүм кармадым. Жанымда отурган кыз Айгүл Курманова кесиптешим ал да жыргап алган. Экөөбүз теңтип эле күлүп атабыз. Анан кийин кимдин атын ушинтип коюп берсем, меникин деп атпайбы. Ошондо өлдүк го. Уят эле болуп шерменде. Ысымды койгондо деле айтылат турбайбы? Баягы мындай жакшы тилек менен анан бул ысым адамдын тагдырына чоң роль ойнойт дейт. Тура? Как корабль назовешь? Анан мен дагы ошо балдарымдын аттарын койгондо. Ким койдуң? Балдардын аттарын койгондо ошону дагы эске алгам. Улуу кызымдын аты Даткайым. Даткайым, эң сонун ат. Андан кийин уулумдун аты болсо Баямир. Баямир. Кичинекей кичүүмдүн аты болсо Нагима. Нагима. Не деген мааниде билдирет? Эми Даткайым өзү эле айтылып турат. Уулуңдуку деле түшүнүктүү, кичинекейин айт. Кичинекейим мына биздин улуу улуу жазуучубуз мына 90 жылдыгы болуп атпайбы? Мен Чыңгыз Айтматов атабыздын салайын, сен сүйлөшкөнчө түздөп тур. Чыңгыз Айтматов атабыздынчы. Анан ошо атабыздын апасынын аты Нагима болгон экен. Анан ошонун атынан ошо өзүнүн түздү Алаксыбай. Анан ошонун атынан мен ушунда кайненем болуп калды да. Тайнеси ошого атып койгон. Эң улуу кызымдын атын чоң апасы койгон. Баламдын атын өзүм койгом. Анан кичинекей кызымдын атын Нагима деп тайнеси койгон. Ошол түшүнүктүү. Окшошуп келди окшойт да бизге кичинекей. Азыр бүтүргөнүбүздө тим эле укмуш болот, сезбейсиң? Даана салат болобу? Ооба да. Жаңы жылдык салат. Мына туугандар кичинеден окшошуп келди, көрдүңүздөрбү? Биз эми аракет кылып атабыз. Силер дагы жагып калса сөзсүз ушундай дасторконуңуздарга ушундай болгон салат койсоңор, дасторкоңордун ажары да ачылат. Жана ошондой эле дасторкондон да көркү ачылат. Ошондой эле балдар да жесе дагы, конокторго бергенге дагы мындай уялбайсыздар деп ойлойм. Эми дагы майонез сүйкөбүз. Майонезден сүйкөбүз. Негизи баардык эле тамактарды жасайт, жайбай таптап. Бирок ошонун арасынан мантыны жакшы жасайт. Манты сага көбүрөөк жагат. Лагманды сонун жасайт, мисалы үчүн да. Анан каяктын келини болду экен? Каяктын кызы болду экен? Чүйдүн, Токмоктон. Чүйлүк кыздар кыйын. Анан сиз айткандай Гүлчетайды да сонун кылып жасайт. Гүлчетайды, таптап анан жөн эле тамак жасап койбостон, ошону таптап бергенди да билиш керек да. Ооба. Тууралап, кооздоп. Конокко келген. Конокко келгенсиң. Эң жакшы жетиштүү. Эми жумуртка менен нокотту кошолу. Жаңы жыл бирок жакшы майрам. Эң сонун майрам. Мен оюмча эң сонун майрам. Буну улуулар да, жаштар да, балдар дагы, ата энеси да, чоң ата, чоң энеси баардыгы майрам дейт го. Баардыгына жаккан майрам бул. Анан бир кызыктуу жери бар. Мисалы, жаңы жыл келгенде барды. Мына биринчи январдан мен наркыны таштайм. Диетага отурам. Тамеки тартпайм. Беркини ичпейм. Дейт дагы кадимки эртең сыйкыр болуп эле сен башкача болуп кала турасың. Андан 3 күндөн кийин. 3 күндөн кийин эле баягы, алигиси алиги. Баягы эле тас кейчи. Ооба. Бирок жаңы жылда чын эле биз бирок мен кичик кездеги жаңы жылдачы азыр баары даяр го, мисалы үчүн мандарин барсаң сатып алсаң болот, мисалы да. Баары эле даяр да, акчаң болсо баары даяр. Анан акчаң эле болсо бир эле мандарин салынчы.
бир подарканын ичинде. Ооба. Жумуштан ата-эне салып келгенде айтып атат. Ооба, бир эле мандарин салынчу да. Анан ошону баарыбыз бөлүшүп. Ал учурдагы жаңы жылдын бир немеси болчу анан. Мандарин ата-энем айтып калат да, анча деле кымбат эмес эле, бирок аны табыш керек экен. Эмнеге да? Ооба. Мисалы, бул базарда сатып атыптыр деп бири-бирибизге телефон чалып, апамдар, бири-бирине телефон чалып, "Ай, бүтүн коллекти алып келе кал." Же могул жерде жумушка мандарин алып келиптир, бир жашыгы мынча экен, сага да алып коеюнбу деп бири-бирине телефон чалып. Дефицит да эми кандай десе да. А бирок мындай өтө деле кымбат нерсе эмес да. Мына, шишкабыз окшоп оңой эле. Оңой эле экен. Оңой эле. Бат эле, мына көрдүңөр, сүйлөшүп атып эле жасап койдук. Сезбек, мына балдарың кимди тартты? Ата менен тең бала, атасынан өткөн бала деп калат. Айтып берчи балдарың. Чыгармачылыкка жакын деген сөз да бул, ооба. Эми бар чыгармачылыкта жакындык бар. Бийлейт, ыртайт, улумча. Улум деле негизи мындай кол өнөр, негизи өзү сүрөттү жакшы көрүшөт да эмнегедир. Сүрөт, Азыр анын үстүнө интернеттен сонун кандай тартыш керек, кандай кылыш керек деп, кандай нерселер жасаш керектин баары көрсөтүлүп берилет экен. Ооба. Анан ошонун немеси менен эле жасап, эч кылса уулум мектептеги классындагы кыздардын көңүлүн аябай алат. Канчанчы класста азыр? Биринчи класста. Биринчи класста. Келин алайын деп калдым. Аябай көңүлүн алат. Эжейинин да көңүлүн алат. Мындай болгон гүл болсо терип келип, бала бакчадан эле ушундай болчу да, мындай тупкундай гүлдөр болуп койсун да. Ооба, майда. Ошондой терип келип эжейинин көңүлүн алчу. Гүл бергенди. Анан мен гүл берем, ушу балам кийин чоңойгондо акчасын баары эле гүлгө кетет го. Сезбек, чоң рахмат. Убакыт таап, мына бүгүн жаңы жыл дегенге карабастан келип, мына биз менен тамак жасап атасың, биздин көрөрмандардын көңүлүн көтөрүп, сен айтып берип атсаң, азыр көрөрмандарыбыз деле, алыстан уксаң баатырды, жакында көрсөң бир киши дегенде, азыр биздей эле адам экен деп ойлоп калат да. Сага да келе жаткан жаңы жылда көптөгөн жетишкендиктерди каалайбыз. Чыгармачылык, ийгилик, үй бүлөң менен ар дайым бактылуу бол. Рахмат. Дагы жаңы жыл менен куттуктайм. Биздин көрөрмандар болсо, биздин передачабыз соңуна чыкты деп, дагы көрүшкөнчө, эмки жылда көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.